бардыгыбызды ушундай сүйүнтүп, техникаларды алып келип тизип баштаганда биз бул жол Кудай кааласа бир түз жолдо жүрүп калат экенбиз, эл катары деп сүйүнгөнбүз да. Анан кубанычыбыз көпкө созулуп эле эртеси күнү эле техникалардын жарымы кетти. Анан калгандары бир апта иштеп эле, бир 10 күн иштеп эле кетишти. Көрсө аларга акча бөлүнгөн эмес экен да. Бул жерде иштеген рабочийлер дагы акча албай кетип калышкан. Экскаватордагы акча бербеген үчүн экскаваторлар да кетип калышкан. Азыр жүрүшөт, дагы эле 4 айга кетип баратат. Бир тыйын акча алышы элек ошолор. Рабочийлер да качып кеткен, экскаваторчу да мен бүгүн жолуктум. Акчасы жок, бериши элек. 150 миң 10 күндө 150 миң бериш керек экен эле, ошо Мелис Токтобаев деген. Бүгүн жолугуп айттым, менин акчамды бериш элек деп. Анан булардан сурасам, алар мыйзамсыз келген эле дейт. Демек аларды жөн эле алып келип туруп, элге көрсөтүш үчүн эле бир жерден алып келип туруп кое коюшкан да. Ошол боюнча мынандай өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар жерден чукуп эле эски жолду бузушуп, андан беттер кылышып, жаман жолубузду адамдарга ушунчалык кыйынчылык жаратып атышат да. Жол бою күндө ушу бузулуп, оңдоп аткан техникалар жолдун ортосуна бир жерлери сынып, азырда мына Баргы мечитинен өткөн жерде бир чоң машина ушундай ходовой бузулуп жатат ошол жерде. 2 күндөн бери чукулуп оңдой алышпай атат. Мен күндө көрүп өтөм. Анан булар дагы мынау жолду, мынау жердеги тупурактарды алып эле тигил жерге алып барып төгүп атышат. Ал жерден башка жерге мындай болбош керек да өзү. Негизи биз эми билимибиз жок болсо дагы эле түшүнөбүз. Бул көз боемочулук да. Себеби буну чукугандан кийин ал жерге топурак салбай шагал салыш керек да. Шагал салыш керек. Булар иш кече мен бир неделя болду, ушинтип болбосо кеткиле дегенден кийин мына кичине кыймылдап газып башташты. Бирок дагы эле секин газып атышат да. Бул мындай темпте быйыл бүтпөйт да. Саламатсыздарбы? Эми биринчи рет жалпы ошо курулуш иштеринин акыбалы боюнча тааныштырып кетели. Өзүңөр күбө болгондой, эки тарапта бүгүнкү курулуш иштери болуп атат. Биздин жолубуздун Ош Ноокат Разаков жолу негизинен эң начар акыбалда бул 47 километр. Биздин районубузда Зултуев Айлыков киребеш жеринен баштап чек-арага чейин. Жалпысы 47 километр. Быйыл мамлекет тарабыбыздан ушу президентибиздин демилгеси менен жалпысынан 13,5 километрга каржы булактары аныкталып, финансирование башталып, бул иштер башталган. Мен дароо эле айтып коеюн, ошо курулуш иштери мамлекет тарабынан болуп атат. Анан мамлекеттик ишканалар иштеп атат. Бүгүнкү күнү Минтранс негизги заказчик болуп эсептелет. Ушул 13,5 километрде чыгыш зонада 27 километрден баштап 33,5 километрге чейин, батыш зонада болсо 40 километрден баштап 47 километрге чейин. Ошондо 13,5 километр. Мен өйдө айтып кеткендей, Минтранс негизги заказчик жасап аткандагы Жалал Абадтан строительный, дорожно-строительный компания келди, СУ2 деген. Алар бүгүнкү күнү эки тарапта иштерди кылып атат. Башында ушул чыгыш зонада бир подрядчик иштеп, батыш зонада башка подрядчик иштеп аткан. Бүгүнкү күнү бир эле подрядчик эки тарапта иштеп атат. Анан силер туура белгилеп айтып кеттиңер, мындай көзгө көрүнгөнү ушул техникалардын аздыгы жана элдер. Анан эми бул маселени да биз өзүбүздүн жетекчилигибизге айтып атабыз. Минтранс өкүлдөрү толук график менен бүтүрөбүз деп бизге убада сөздөр берип атат. Жергиликтүү бийлик өз тарабынан тийиштүү иштерди аткарып атат. Биринчиден биз штаб түзгөнбүз. Штабта ушу жолго курулуш иштерине жардам берүү атайын мамлекеттик органдар кирген. Бул РЭС, Телеком, аэроклоттор, ар бир аэроклот, мамлекеттик райондук администрация, тийиштүү службалар да, башка экологдор. Анан ар бирибизге ошо ар бирибиз биздин жолчулар аныктап берет, кандай маселелер бар, столбаларды жылдырыш керекпи, жолдун астына кеткен ар кандай түтүктөр барбы, бир инженердик курулуштары барбы, алардын баарын биз өзүбүздүн демилгебиз менен жылдырып берип атабыз. Мисалы, РЭС столбаларды жылдырып атат, Телеком болсо дагы өздөрүнүн столбаларын чыгарып атат. Анан бул жол 3 категорияда жол болуп эсептелет. Башкача айтканда, ортолук сызыктан эки тарапка 14 метр бош болуш керек да. Бул 3 категорияда жол. Биздин жолубуз ушул Ош Ноокат Разаков жолу, бул эл аралык
жол болуп эсептелет 3-категорияда. Ошондуктан 14 километрде эч кандай курулуш же болбосо башка тоскоолдук нерселер болбош керек. Ошонун натыйжасында 16-жылдан баштап Минтранс бир көп ирет жолу кайрылып кеткен. Ушул жарандарга туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кызыл сызыктарды жөнөк курулуш иштерине мындай тоскоолдук болбош үчүн тазалап берилет деп. Ошонун негизинде биз өзүбүз тарабыбыздан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар кандай курулуштар, дубалдар, сарайлар 200-ге жакын кызыл сызыкты тазалап. Ал эми айрымдарды болсо капиталдык салымдар курулуп калган. Кызыл сызыкка чыгып кеткен дагы имараттар бар. Биз аны жакын арада аларда демонтаж кылабыз. Негизинен биз өзүлөрү суранып атабыз тазалап бергиле деп. Анан эми бир тоскоолдук кылса анда биз мажбурлап, болбосо сотко берип, соттун чечимине жүрүшүбүз керек. Бирок мүмкүнчүлүктөн кайрылып кетет эле. Биз аны мындай өзүбүз каалап, же болбосо бир башка кызыкчылыгы менен эле тазалап бергиле деп суранбай элебиз. Ушул 14 метрге, башка айтканда 28 метрде толук инженердик курулуштар болушу керек. Обочина болуш керек. Асфальт өзү айрым жерлерде 8 метр болот. Андан кийин айрым жерлерде 4 полоса болот, айрым жерлерде 2 полоса болот. Ошого ылайык асфальттан кийин обочина болуш керек, охранный зона болуш керек, ирригация болуш керек, тротуар болуш керек. Анан тийиштүү жанагы инженердик мен үйдө айтып кеткендей, ар кандай түтүктөр да, мисалы столбалар, телеком, ошон үчүн 14 метр бош болуш керек. Анан эми Нокат шаарында болсо бизде азыр 2-чи долбоорубуз дагы ишке кирип атат. Бул тазалык суу менен камсыз кылуу жана пласт суулар тазалоочу жайларды куруу боюнча. Башкача айтканда очистной сооружениялар. Анан эми анын баары ушул 14 метрдин ичине биз тазалап алсак, кийин анан татынакай кылып салып кеткенге мүмкүнчүлүк болот эле да. Ошондуктан жарандар өзүлөрү татынакай кылып кызыл сызыктарды тазалап берсе бизге жакшы болот. Анан план боюнча июнь айына чейин эмне иштер аткарылыш керек эле жол боюнча? Ошолор аткарылдыбы? Ошол план июнга чейинки план аткарылдыбы толугу менен жол боюнча? Бул суроону мен ойлойм азыр биздин жолчу подрядчиктагы, анан заказчиктагы аз келсе керек. Алар ошо өзүлөрүнүн планына ылайык иш алып баратабы, алып барбайбы, алардан да сурайбыз го. Бирок конкреттүү түрдө жолчулар биз күндө эле сүйлөшүп атабыз. Алар ушу октябрь айга чейин асфальтты басып бүтөбүз деп сөз да убада берип атат. Эми чын эле айткандай мындай жай көрүнүп атат. Бирок ойлойбуз бүтүрүшсө керек. Азыр июндун бүгүн 10 болуп калды, эми 10 болуп калды. Мен үйдө айтып кеткендей, маалыматты күндө биз өзүбүздүн жетекчилигибизге берип турабыз да. Ар кандай бир коркунуч же коопсуздуу нерсе болсо биз жеткизебиз.